Бул Токмоктогу аймактык ооруканасы ковид илдетине чалдыккан бейтаптарды уу коргошун менен дарылоо аракетин баштаганына жарым айга чукулдап калды. Андан бери 50дөн ашык жаран өсүмдүктүн жардамы менен сакайып ооруканадан чыгарылган. Министерствонун здравоохранениянын указаниясы менен биз 30 мартта алып келип беришти. Биз өзүбүзгө биринчи баштадык, медицина кызматкерлери. Бирок өзүбүз ыктыярыбыз менен 3 күн иштик. Эч кандай побочный эффектисин байкаган жокпуз. 2 апрелден баштап бейтаптарга берип баштадык. Биз ПЦР положительный лабораторно подтвержденныйларга бердик. Ичинен болсо бул боюнда бар келиндерге, жаш балдарга, оорулары өтө оор абалдагыларга берилген жок. Анан жүрөк оорусу менен жаткан бейтаптарга берилген жок. Азыр ооруканада коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан жарандарга уу коргошун 4 маал берилип жатат. Бул учурда дарыгерлер бейтаптардын абалына көз салып турушат. Албетте бардык эрежелерди сактап, протокол менен иш жүргүзүлүүдө. Кубандырганы айрым бейтаптар өнөкөт ооруларынан да айыгып жатышканы. Дары-дармектер протоколдо кандай жазылса, ошол лечение ыкма өтүп атат. Бул кошумча лечение кылып атабыз. Уу коргошун менен азыркы күндө 22 бейтап айыгып чыгып кетти. ПЦР анализдери 4-5 күндөрү отрицательный болуп чыгып атты. Лабораториялык анализдерин карап көрсөк, жакшы жагына өзгөргөн учурлар көп. Мисал айтканда, сахар диабети менен ооруган больнойлор бар. Алардыкы лабораториясы нормалдашканга чейин түштү. Ошондой эле давлениясы бар больнойлордуку нормалдаштырылып, артериальный давлениясы. Уу коргошун менен дарыланууга ооруканалардагы бейтаптардын бардыгы макулдугун дароо беришкен. Өсүмдүктүн тундурмасын туура иче баштаган соң, алардын абалы жакшырып кеткенин белгилешүүдө. Ана мен өзүм медик болгондон кыздардан сурадым. Бул эме деген аты бар, эме деген чөп десек, бул уу коргошун деди. Анан уу коргошунду илгери балдар, илгери аталарыбыз, апаларыбыз уу коргошун менен дарыланып алчу. Уу коргошун десе биз ууга калып ан сайын сурап ичип атабыз. Ысык, ысык кылып, сону кылып кайнатып алып келип берип атат. Жакшы эффект болуп атат. Жөтөлбөй калдык, Кудай буйрса. Какыргыбыз түшүп атат. Температура түштү, Кудай буйрса жакшы. Чөбү да жардам берип атат. Медицинскийлери да жардам берип атат. Баары жардам берип атат. Жакшы, Кудай буйрса. Ковид болуп, көпкө пневмония болуп, тяжелый болуп келдим мен. Аябагандай башым көтөрө албай жаткан. Бизге келгенде булар докторлор бизди жакшылап дарылады. Жакшы мамиле жасашты. Анан бизге жанагындай ысык компот сыяктуу берди, чай. Биз ошондон бутубуздан туруп жакшы болуп калдык. Температурабыз түшүп, жүргөн турганыбыз жеңилдеп, өзүбүздү жакшы сезип калдык. Анан кийин эмнесине эметип атасыңар? Булар деген чөп дары, булардын зыяндары жок. Чөп дарыны сунуштап берип башташты. Биз ичип атабыз. Жардам берип атат, жылыш бар, шүгүр. Жардам барына жөтөл басылып калды. Көкүрөктө өпкөлөрсүн кичине жибип, какырыктар чыгып баштады. Чынында жардам берип атат, биз сурап ичип атабыз. Кыйналып эле одышка болуп келгенбиз. Кудайга шүгүр, жакшы эле мача чыкпай аткан. Жакшы туалетке барып атабыз. Мен муну 32 жашында ичкенмен. Мен көкүрөгүмөн, кысылым күчүмөн ооруп, ошондо ичкенде, ошондо аптан немен түшүргөндө мен аябай күчтүүсүн ичкен мындачы. Анан азыркы мунусу слабый экен. Ичтик, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп калдык. Ким чыгарса дагы биз ошого ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Коронавирус илдети менен күрөшкөндөрдүн басымдуу бөлүгү улуу муундагы ата-апалар. Алар уу коргошундун тундурмасын ичүүгө дароо макул болгонунун бирден бир себеби алар мурдада пайдаланып келишкендиги. Анын үстүнө илгери ата-бабалар дагы дал ушул өсүмдүктү байма-бай колдонуу менен ооруларга каршы турушкан дешет.